gezekteki adiletsizlikке, gezekteki mamlekettin, же болбосо элдин каалоосуна каршы болгон саясаттын натыйжасында жыйналып отурган биздин кезектеги жыйыныбыз болуп отурат ушул жерде. Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жарыялаганда дагы ушул жерден туруп жарыяланган эле. Дал ушул жерде кылкылдаган эл туруп, мамлекеттин келечегин эл тандап алган болчу. Мындан туп-туура 29 жыл баштакы болгон окуя. Эми бул кечеки шайлоолор боюнча мен эртеменен кайрылуумда билдирдим. Бул шайлоо соңку мезгилдеги Кыргызстандагы эң ыплас, эң арам, эң мыйзам бузуу жолу менен аябай эгерде чындыгында элдин каалоосу менен, элдин тандоосу менен шайлоо өткөрө турган болсо, менин жеке сунушумду кааласаңыздар, менин көз карашым ушундай. Шайлоонун бүтүндөй жыйынтыгын жокко чыгарыш керек, дагы жаңы шайлоо жарыяланыш керек. Биздин алдыбызга койгон максатыбыз да ошол, күрөшүбүз да ошол. Эгерде бул бийлик миллиондогон биздин жарандардын каалоосун жерге тепкилеп, өзүнүн каалаганындай кылып, мен мындан 1 жыл башта 19-жылы күздө айттым эле, бир энеден, бир атадан туулган 3 партияны алып келетат деп, көзүңөрдү ачыклайлын айын кыргыздар деп. Күнөө баарыбызда бар. Неге? Мына ошол бийлик тараптагы эмес, бийлик менен каршы күрөшө тургандар да ыдырап баштарын бириктире албай койгон шорду кыргызбыз биз. Ары бири кокту колоттон кочкор чыгарган кыргызбыз биз. Эл биримдикте болуш керек эле. Эр муштумдай түйүлүшү керек эле. Бирок ачык айталы, саясатчылардын дагы койнундагы котурташтары бириктирген жок бизди. Биз муштумдай түйүлмөйүнчө дайым бийликтин жеми болуп келебиз. Көзүбүздү ачышыбыз керек, ойлонушубуз керек, толгонушубуз керек. Мына ушул канчалаган акча менен сатып алган жогорку кеңеш, мен сиздерге айтайын, эч качан кыргыз кызыкчылыгына кызмат кылбайт. Бул жогорку кеңеш өздөрү каалап, эгерде Жээнбеков бүт баарына бирдей шартты түзүп бердик деген болсо, мен жарыялаган ушу Бишкекте терең жаңылышат. Өтө терең. Мына башкы прокуратура тарабынан канча кылмыш иши козголду. Ким жаза тартты? Эч ким тарткан жок. 500 миң, жарым миллион кыргыз калкы көчмөн элде деп мыйыгынан күлүп отурат. Биз көчмөн эмеспиз, көчмөн болуп келгенбиз. Бирок жарым миллион шайлоочу тебеленди тепсенди болуп, көрүнгөн жерге алып барып, биздин Бишкек шаарына толуп кетти. Мына Бишкек гуманитардык университетин көрдүңүздөр өзүңүздөр видеодон. Кайдан келген азаматтар ушул жерден добуш беришти. Булардын баарын биз айтып келбедик беле? Деп келбедик беле? Ошондуктан биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын туруктуу позициясы ушул. Эгерде жогорку кеңештин кечеки өткөн шайлоосун жокко чыгарабыз деген болсо, биз эки колдоп колдойбуз. Эгерде жокко чыгарбай, мына өтө жаман мыйзам бузууларды, сатып алууларды көз жумуп, ошого тийиштүү болгон инсандарды жазалабай турган болсо, анда бул бийликтин мындан ары кара Кыргызстанда бийлик жүргүзүүгө моралдык, конституциялык укугу жок деп тааныйбыз. Биздин позициябыз ушундай. Урматтуу кыргызстандыктар, бишкектиктер, кызычуу калтырбайлы. Биз аябагандай чоң тартиптүүлүктү, ыймандуулукту көрсөтөлү. Биз үчүн мыйзамдуулук, Кыргызстандагы тазалык биринчи кезекте турат. Караңыздар, Москва шаарында 700 миңге жакын кыргыз бар. 700 миң кыргыздын бүтүндөй конституциялык укугу тебеленип, болгону 5 миңге жакын кыргыз кириптир. Бийликтин бутагы эл деген, бийликтин булагы эл деген сезим кайда калды? Бул эмне деген сезим? Эмне үчүн кээ бир азаматтар келип, өздөрүнүн турган жеринен паспортунан таап, өздөрүнүн тизмесин таппай калып атат. Мына өткөн шайлоо арам шайлоо. Бул мыйзамдуу шайлоо эмес. Бул шайлоо эмес. Бул кыргыз элинин каалоосу эмес. Ошондуктан мындан ары карай кандай чечим кабыл алабыз? Урматтуу кыргызстандыктар, жай баракат олтуруп,
Bırak çeçkindүүлük menen, maytarılmaz erkibиz menen, çındıkты көксөгөн көкүрөгүбүз менен чыдамкайлыкты көрсөтүп, өзүбүздүн адамдык укугубузду кайрадан колубузга кайтарып алганга жетишибиз керек. Биздин чечим ушул. Жашасын эгемен кыргыз мамлекети, жашасын эч качан чөгөлөбөгөн, эч кимдин көзүн карабаган, бирөөнүн алдында мөлтүрөбөгөн кыргыз эли. Бар болуңуздар.